Ош технологиялык университетинин жамааты ректорлукка шайлоо жарыяланып, талапкерлерди каттуу аяктагандан бери нааразы. Алардын мынтип каршылык көрсөтүшүнө азыркы ректор Абдыкадыр Абидовдун кайрадан ректорлук кызматка аттанып жатканы себеп. Мыйзам боюнча окуу жай башчылыгына бир адам 2 мөөнөттөн ашык иштөөгө укугу жок. Абидов болсо бул кызматта 10 жыл иштеп, мыйзамдагы мөөнөтү аягына чыкты. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамында 38-беренесинде мынтип жазылып турат да. Мамлекеттик жогорку окуу жайдын жетекчи кызмат ордуна 5 жылдык мөөнөткө шайланат жана бекитилет. Бир эле адам мамлекеттик жогорку окуу жайдын жетекчисинин кызмат ордуна катары менен 2 мөөнөттөн ашык шайланышы жана дайындалышы мүмкүн эмес. Мына ушул эки жобонун негизинде, бири мыйзам, экинчиси жобонун негизинде бул шайлоо процесси жүрүш керек. Жободо 2 срок гана иштей алат деген жери бар экен. Ушул жерине мен 3-чү срокко койгонун туура көргөн жокмун. Менимче ал 3-чү срокко койгонго акысы жок болчу. Декандар, кээ бир жетекчилер дагы ошол жагына макул болбостон нааразычылыгын билдиргенибиз чын. Эми бул маселени негизинен мыйзамдын чегинде чечилиш керек. Мен ошондой деп ойлойм. Бул жерде баягы коллективдин ортосундагы бөлүнүп жарылуулар болбош керек. Эмгек жамаат Абдыкадыр Абидовдун талапкерлигин каттоону мыйзамсыз деп эсептешет. Каршылыгын билдирип, кол топтогон кызматкерлер уюштуруу комитети эмненин негизинде азыркы ректордун талапкерлигин 3-чү ирет каттаганына башы катып турат. Алардын баамында бул жерде жең ичинен сүйлөшүүлөр да жүрүшү мүмкүн. Оргкомитетте 2 представитель министерстводан, калганы бизден. Алардын кароосунда ошо талапкерлик катары кирди да. Себеби эмне негизинде кирди, белгисиз. Но ошол себептен биздеги болуп аткан жамаатта ошондой 3-чү срокко мыйзам жол бербесе кандай барды эмне негизинде деген каршылык мындай болуп атат да. Ар кандай сөздөр болуп атат. Конечно, коррупциялык схемалар дагы ошого бир себептер дагы бар окшойт, потому что биз дагы көрүп атабыз. Мына азыркы шайлоодо боло турганга дагы ар кандай сөздөр болуп атат. Шайлоо комиссиясы ошо документтерин карап, үчүн өткөрдү билбейм. Ушултоо бир эле мурдагы шайлоолордо ошондой өтүп жүргөн, ошондой претендент болгон деп эле шылтоо кылып атат. Но мыйзам да. Ошондуктан эгер эми шайлоо өтсө өтөт, эми легитимный болобу, нелегитимный болобу, ал чоң маселе да. Ректорлукка талапкерлигин көрсөткөндөрдү уюштуруу комитети каттайт. Ал билим берүү министрлигинин буйругу менен түзүлүп, анын курамында 9 адам бар. Мүчө болгондордун басымдуусу аталган окуу жайдын жамаатынан кошулган. Айтымдарында Абдыкадыр Абидовдун талапкерлиги каралганда мыйзамга каршы келет деген суроо жаралган. Бирок ага карабай, анын талапкерлиги добушка коюлуп, дээрлик баары колдоп берген. Мен ошол пунктка таянып айттым. Эжеке, мына ал жерде Абдыкадыр Омаровичтун ошол койгон немеси туура эмес болуп калыптыр десем, анда биз голоско салабыз. Биз неме менен сүйлөштүк, министрликтин юристи менен сүйлөштүм. Ал койсо болот экен деп айтып, анан голоско салабыз деп голоско салып өткөрүп коюшкан. Мен ал жерде возражение болгом да, өзүм воздерживаться эттим да. Оштунун ректорлук кызматына 6 адам талапкерлигин койгон. Алар: Абдыкадыр Абидов, Оштунун ректору; Абдымитал Сатыбалдыев, Оштунун физика кафедрасынын жетекчиси; Жумакадыр Матисаков, Оштунун 1-чи проректору; Маматөмүр Токоев, Оштунун энергетика факультетинин деканы; Бакытбек Шамшиев, Оштунун илимий иштер жана инновация боюнча проректору; Ильяс Исаев, Кыргыз-Өзбек университетинин окутуучусу. Абдыкадыр Абидов ректорлук жарышка катышып жатканына байланыштуу кызматын убактылуу тапшырган. Ал шайлоого мыйзам чегинде бара жатам деп эсептейт. Абидов азыркы каршылыкты атаандаштары уюштуруп жатат деп божомолдоодо. Уюштуруу комитети мыйзам боюнча сиз 3-чү жолу барганга болбойт экен деп чечсе, мен документимди алып кетмекмин. Мыйзамда мындай деп жазылган: 2 жолу шайлана алат деген. Мен 1 жолу шайландым, 2-нчи жолу шайлоого кетип атам. 2010-жылы 1-нчи жолу мен дайындалганмын. Тем более жанагы ошол 2 жолу шайлана алат деген мыйзам 1-нчи жолу ошо 2013-жылы чыга баштады. Билесиздер, мыйзамда юристтерде айтылат,
мыйзам артка карап жүрбөйт. Белгилей кетсек, Ош технологиялык университетине ректор шайлоо ушул жылдын 18 декабрына дайындалган. Каршы тарап 4 декабрда талапкерлерди каттоо аяктагандан кийин кол топтоп жогорку бийлик органдарына жиберишкен. Алар президенттик аппарат, билим берүү жана илим министрлиги, Финполиция, башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети. Бүгүнкү күндө анын негизинде териштирүү иштери жүрүп жатат. Назгул Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.